Өзгөндө 12 жаштагы бала агасына ок атты. Өзгөн районунун Ири Суу айылында 14 жаштагы баланын башына ок тийип, ал ооруканага жетпей каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда, баланын 12 жаштагы иниси ок атуучу курал менен ойноп жатып, кокусунан агасынын башын атып алган. Маалыматты Ош ИИБнин басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев да тастыктады. Кечээ 20 март күнү түнкү саат 21:30 чамасында райондук ички иштер башкармалыгына аталган окуя боюнча маалымат келип түшкөн. Акча мүлктөө бөлүмүнө барганда иниси агасынын аңчылык кылуу үчүн пайдаланылган 16 калибрдеги мылтык менен атып алгандыгы белгилүү болгон. Ал мылтык ошол эле үй-бүлөнүн 1998-жылкы туулган уулуна, балдардын агасына катталган. Бирок эреже боюнча туура эмес сакталганы үчүн аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ири Суу айыл өкмөтүнүн башчысы Акболуш Тилимбаевдин айтымында, мылтык аңчылыктан кийин октолуу болгон. Агасы аңчылыкка чыгып, мылтыгын октогон бойдон коюп койгон, деди ал. Өзгөн аймактык ооруканасынан билдиришкендей, 14 жаштагы бала ооруканага жетпей каза болду. Дарыгерлер баланын жансыз денесин өлүкканага өткөрүп беришкен. Маалымат Булагы Турмуш Кеже сайты. Атамекен партиясынын бүткүл Кыргызстан боюнча тарапташтары 23 апрелде жогорку соттун имаратынын алдында митингге чыгат. Мындай чечим партиянын саясий кеңешинин 20 мартта өткөн жыйынында кабыл алынды. Фракция лидери Алманбек Шыкмаматовдун айтымында, Атамекен лидери Өмүрбек Текебаев мыйзамсыз камалып 2 жылдан бери абакта жатат. Алар митингге сот адилеттүүлүгүн талап кылышмакчы. Атамбаевдин айланасында болуп жаткан коррупциялык элементтерди, кадрдык өзүн билемдикти айтып, акырында президентке импичмент жарыяны баштаган үчүн экс-президент ага өчөшүп, сотторду, прокурорду, тергөөчүнү өзү көзөмөлдөп, Текебаевди каматкан. Андан бери 2 жыл, бийлик алмашкандан бери 1 жыл өтсө да, адилеттүүлүк бүгүнкү күнгө чейин орной элек. Ошондуктан биз конституциядагы укуктарыбызды пайдаланып, тынчтык митингине чакырабыз, деди Шыкмаматов. Тынчтык митинги тууралуу шаардык мэрияга расмий билдирүү жасалат. Шыкмаматов ал күнү бир гана адилеттүү, мыйзамдуу чечим чыгышын талап кыла тургандыгын кошумчалады. Атамекен партиясынын төрагасы, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы жана парламенттин 4 жолку чакырылышындагы депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөн Кулчотонов 2017-жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин 1 миллион доллар пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолгон. Алардын адвокаты 2018-жылы ишти жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароо тууралуу өтүнүч жиберип, ал канааттандырылган. Сот 23 апрель күнү өтөт. Маалымат Булагы, Калыс медиа. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек соту болгонун ошол боюнча кеңешке сиңерди чакырып 23 апрелде мына 2 жылдан ашык биздин лидерибиз камакта отурат. Ак жерде. Эң акыркы биздин мүмкүнчүлүгүбүз бул 23 апрель. Эгер бүгүн чечимди кабыл алып туруп, Атамекен партиясы эч убакта саясий кеңештин чечими менен митингге чыккан эмеспиз. Биз бүгүн ушул сунушту силердин алдыңарга коюп, 23 апрелде бүт Кыргызстан боюнча атамекенчилер соттун алдында митингге чыкканга даярданып жатабыз. Ушул сунушту колдойсуңарбы? Ben doğrusu salayım. Koldoyum degenler doğuş berimizden. Karşı kalış yok. Andıraklar, andadis partiyanın adından özsün çeçimizde jarıyalayız. 23 April'de Atameken Partiyası sotun aldığında mitingge çıkan. Ben sözleri Атамекен партиясынын депутаттар фракциясынын жетекчиси Алманбек Текебаев. Урматтуу партиялаштар, Атамекен фракциясы Атамекен партиясынын саясий чечимин толугу менен колдоого алабыз. Биз бул боюнча дагы ич ара чогулуш
ушундай пикирге келдик. Эгерде полиция чечим кабыл алса, биз сөзсүз түрдө аны менен макул болуп 23 апрелде эски аянтта жогорку соттун алдында республикадын бардык ячейкалар, ар бир район, ар бир облустагы биздин структураларыбыздын бардыгы чогулуп келип Бишкекте чоң митинг өткөрөбүз. Биз Конституцияда каралган өзүбүздүн укугубузду пайдаланып, сот бийлигинен сот адилеттүүлүгүн талап кылабыз. 2 жылдан бери адилетсиз, мыйзамсыз Атамбаевдин жеке өчөшкөндүгүнүн себебинен, жеке буйругу менен сотторду өзү көзөмөлдөп, прокурорду, тергөөчүлөрдү өзү көзөмөлдөп, ошол Атамбаевдин айланасында болуп аткан коррупциялык элементтерди, кадрдык чыгарданы, өзү билендикти акырында Атамбаевга импичмент жарыялоо процедурасын Текебаев баштагандыгы үчүн Атамбаев аны каматкан. Ана 2 жыл өттү. 1 жыл өттү, бийлик алмашкан. Бирок адилеттүүлүк бүгүнкү күнгө чейин орной элек. Ана сот реформасы деп айтып атат. Президент айтып атат сот реформасын. Адамдын убалына калган туура эмес чечим чыгаргандар соттор тозокко түшөт деп атат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин адилеттүүлүк орнобой жатат. Ошондуктан биз өзүбүздүн Конституцияда каралган ыйык милдетибизди, ыйык укугубузду пайдаланып, мэрияга расмий түрдө билдирүү жасап, 23 апрелде бардыгыбыз тынчтык митингине бир гана талап менен сотторго адилеттүү, мыйзамдуу чечим чыгарып бергиле. Адилеттүүлүктү ордуна коюла, калыстыкты алып келгиле. Соттор эгерде мындан ары жанагындай саясий заказдар менен иштебесеңер, адамдардын убалына калбасаңар, адилеттүүлүктү орнотобуз десеңер, биздин лидерибизди мыйзамда кандай болсо так ошондой адилеттүүлүктү орнотуп бергиле деп талап кылабыз. Ошондуктан биз фракция жана сиздер бардыгыбыз 23 апрелде өтө турган митингге бүгүнтөн баштап штаб түзөбүз, бүгүнтөн баштап уюштуруу комитетин түзөбүз, бүгүнтөн баштап баягы күчөтүлгөн режимде митингге даярдоо ишин баштайбыз. Рахмат. Бүгін біздің координаторларымызды шақырамыз. Шаһардың координаторлары жана райондық координаторлары бар осы жерде. Өзіңіз білгендей, Атамбаевтың доорунда біз болған ұтмалардың барын қолдауымыз. Обращенияларды жаздық, заявленияларды жаздық, түшіндіріп бердік. Адвокаттарды сот-сорын түшіндіріп бердік. Biz bir yılda mitinglerge de çıktık, marşlarda oldu, açıkçılıkta oldu, birok Atambayev ağa yoğun buradan yok. Hazır canlı bir canlı prezident geldi. Bir yıldan beri canlı prezident istihdamını uçuracağım. Yok degende Tuğra, benim oyunca Tekebayev Tuğra adaletsizlik oldu deb ойлойт койсо андай да болгон жок. Ошондуктан биз дагы бир жолу президентибизге кайрылабыз. Адилеттүүлүктү орнотуп бергиле. Биз бир жылдан бери учпай жүрдүк. Бир жылдан бери биз Сооронбай Шариповичке катта жаздык, обращенияларыбызда жаздык. Сурандык, адилеттүүлүктү сотту орнотуп бериңиздер. Бирок бүгүнкү чейин жаңы жагдайлар боюнча сот прокуратура кабыл алган жок. Биз мискибиз. Бир жылдан кийин эми биз ушундай чечимге келдик. Биз дагы бир жолу президенттин, соттордун, бийликтин көңүлүн бурабыз. Эгерде бизде сотту адилеттүүлүк болбосо, анда мамлекетте дагы жөнөкөй мындай адилеттүүлүк түзүлбөйт. Ошондуктан координаторлорго мен дагы сурамат элем. Партиялаштар менен сүйлөшкү. Анткени партиялаштар 2 жылдан бери айтып келишет. Митингге чыгып талапты мындай
коелу биздин талапты аткарбасак, анда биз андан да башка чоң митингдерге чогулабыз деп көп жолу жазышат, айтышат, келишип, ушерде талап кылышат. Бизди да жаман көрүп башташты, эмне үчүн чоң митинг өткөрбөйсүңөр деп. Ошондуктан мен айтат элем, 23 апрелде баарыбыз өзүбүздүн атамекенчилерди жана бизди колдогон адамдарды ушул жерге чогултуп, ушул жерден марш менен соттун алдына барабыз, ушул жерде турабыз, күтөбүз. Анткени сотко дагы ишенич бүгүн кайтара албайт. Баарыбыз чогулуп туруп, атамекенчилер Чүйдөн болобу, Нарындан болобу, Таластан болобу, Баткенден болобу баары келишет. Алар даяр турушат, келебиз. Биз токтой тургула, эртең болот, дагы күтөп туралы дейли. Мына 1 жыл созулуп кетти. 2 жыл Текебаев жөнөлүп, адилетсиздик соттун чечими менен 2 жыл жашоосун, 2 жыл жашоосун мына жөнөлүп алып коюшту. Эми мына мамлекет деген ойлонуш керек, эмне үчүн ушул куугунтукта жүргөн адамдар бүгүнкү чейин 2 жылда, 2,5 жылдан да башка өтүп кетти убакытысы. Отурушат. Кайсы по какому праву мы их содержим сегодня в тюрьме? Правильно? Ошондуктан баарыңыздарды 23 апрелде ушул жерде күтөбүз. Saat kaçta bu? Saat 10'da. Saat 10'da. Rahmat. Bizdin uğran, bizdin talap bir namimiz. Tekebayev menen Düşan Kurçatonov günөөсү жок жана акталсын. Экинчиси саясий куугунтукка кабылган Садыр Жапаровдагы иши адилеттүү каралсын. Ал киши дагы саясаттын курмандыгы болгон, ал дагы бошотулсын деген талап менен чыгабыз. Эми талаптарды тактоолайттар адам башка талаптарды болушу мүмкүн. Эми урматтуу телевизия, бар.